Токаев менен Назарбаев кыргыздын пианистин эмнеге террорист кылып жатышат? Казакстандагы Назарбаев Токаев бийлиги жөнүндө бирдеме дээрден мурун бир анекдот айтып берейин. Анан сөзүбүздү улайбыз. Троллейбуста бир кыз кетип баратып кичине чыйт эткирип чыгарып коет. Анан калп эле өтүгүн кыртылдатып, айнекти сүргүлөп кыйчылдатып, билинбей калса экен деп аракет кылып жатса, жанында отурган бир киши үнүн коокшоштурдуң карагым, жытын кандай кылабыз деп коет имиш. Анын сыңарындай Казакстанда мына бир топ күндөн бери казак эли менен Назарбаев Токаевдин көзүн май баскан, калктын ырыскысын тоноп адисинен ашкан бийлигине каршыбыз деп нааразы болуп митингге чыгып жатышат. Бул биздин эмес, ошол митингге чыккандардын сөздөрү. Казак эли 30 жылдан бери бийлик менен байлыкка тойбогон чоңдорунун урук туугандарына, жакындарына кыжырданып, керек болсо Назарбаевдин эстелигин кулатып, ага да болбой кулаган айкелди тепкилеп жатканын интернеттен көрдүк. Ошол эле соц тармактардан казак калкынын өкмөттүн газдын баасын кымбаттатып, өлкөдө азык-түлүктүн баасы асман чапчып кеткенин айтып нааразы болгонун да көрдүк. Казак эли Назарбаевдин жакындарынан турган бийликтин кетсин деп талап кылып жатканын да соцсеттерден карап турдук. Анан эле бир маалда кайдан жайдан Казакстандын президентинин Токаевдин оозунан эч кимдин түшүнө кирбеген террористтер деген сөз чыкты. Ал турмак ОДКБ келишимине таянып террористтер менен күрөшүү үчүн Токаев кошуна өлкөлөрдөн аскердик күч сурап жиберди. Ошол күндөн баштап Казакстандагы бир топ маалымат булактар президент Токаев белгилеген алиги террорист деген кейстин тегерегинде маалымат саясатын жүргүзүп, так ошол мүнөттөн баштап шумдуктуу окуяларды камтыган жаңылыктарды чыгара башташты. Алгач кайсыл бир маскачан террордук топтор кайрылуу жасашты, бирок фейк болуп чыкты. Анан Токаев өзү Алматыга 20 000 террорист кирди деп пост жазып кайра өчүрдү. Башы кесилген полиция кызматкерлери, сырттан кирди делинген талаптоочулар, мылтыкчан, сакалчан, сырткы кебетеси террорист дегенди туюнткан адамдар катышкан ойго келбес окуялар жарала баштады. Алардын бул иш-аракетин айрым серепчилер дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн карапайым казактын газ, кымбатчылык, чиновниктер менен олигархтардын коррупциялашкандыгы, казактын уурдалган жер байлыктары жөнүндө нааразычылыктарынан Токаев айткан террористтерге бурууга далаалат кылуусу деп баалашты. Эми бүгүн Токаев айткан ошол террористтердин бирөөсү кыргызстандык автомат деген түшүнө кирбеген пианист экен. Уят эй, силер Казакстандан террорист кармап жатабыз деп кимди алдап жатасыңар? Бүткүл дүйнө казактын карапайым эли, бүт баарыбыз билип жатпайбызбы? Бул эмне деген оюн экенин? Мындай акылды силерге кайсыл Геббельс айтты экен? Башында анекдотто айтылгандай, бүгүн казак бийлигин сактап калуу үчүн калың элдин мизин кайтарып, демин сындыруу үчүн ОДКБнын жардамын алып, алиге троллейбустагы осурган кыздай шермендесин жаап, бул окуялардын өңүтүн башка жака буруп, эптеп оосурактын үнүн окшоштурганы менен жытын кайда алып барат? Казактын кенен далаасы бүгүн элди жеген тойбоз чиновник, кымбатчылык, коррупция, өз элин тажаткан бийликтеги мафия жыттанып жатпайбы? Ал эми кыргыздын бир байкуш пианистин террорист кылгысы келгендердин арзан амалы чынында алжыган аңкоонун иши. Шайырбек Абдрахман. Өзүнүн 20 000 элин террорист кылган казактар эми биздин өнөр адамдарын бандит кылууда. Буга карапайым казак эли күнөөлүү эмес, саналуу акмактар гана. Биз өз милдетти аткардык, алардын тынчтыгы үчүн мамлекетибиз салым кошту. Кыргыз эли дагы карап турган жок, гуманитардык жардам чогултуп жөнөтүп жатышат. Качып келген казактарды үйүнө калкалап, курсагын тойгузуп, жылуу сөзүбүз менен күттүк. Кечээден бери биздин элге күбө шубаган саясатты мамлекеттик телеканал, сайттары аркылуу жана эксперттердин оозу менен жайылтып жатышат. Булардын жакшылыкка, жамандык менен жооп берген мамилесине тарых баасын берет. Саналуу акмактары үчүн бүтүндөй казак эли уялышат, сөзгө сөлтүк, кепке кемтик болушат. Өнөр адамдары, төкмө акындар жолугушканда бетине көө кылып ырдашат, ошондо жер тиктешет. Биз кыргыздар ынтымактуубуз, ичара саясий көз караштар үчүн кайым айтышкан менен жалпы кызыкчылыкта биригип кетебиз. Азыр Казакстанда абал аябай начар, эли 2-3кө бөлүнүп турат. Ошого алар интернетти токтотуп салышты, маалымат чыкпасын деп. Тынчтык орноп интернет иштеген күнү булар кайра тытышып жатып калышат. Биз кыргыздар бир күн ызылдап, экинчи күнү этегибизди жаап ынтымакташып алабыз. Керек болсо бизде 3 жолу бийлик алмашуу болду. Казактардан айырмаланып, сырттан жан сууга сурап,
өзүнүн элин террорист деген жокпуз. Биз мына ушундай сапатыбыз менен улуубуз, уңгубуз, терең, тарыхыбыз улуу. Эми Facebook'тагы достор ырас жакшылыкка жамандык кылып жатканда өз ара ынтымакташып, алардын каралуу жала саясатына туруштук берели. Өздөрүнө жараша жообун алат. Биз маалыматта ыкчамбыз жана адилеттүүбүз. Дайырбек Орунбеков. Урматтуу Касым-Жомарт Токаев, кыргыз элинин жараны катары өз оюмду айтып өтүүгө укугум бар. Кыргыз эли эч качан бүтүн өлкөгө кыянаттык кылбайт. Казак-кыргыз бир тууган болгон кылымдардын артына кайтсак, Санжырада учурда болуп өткөн апааттардан улам түшүнбөстүкпү же атайынбы? Кыргыз элинен барган Викрам Розахынов профессиональный пианистти акча үчүн башаламандыкка себепкер деген күмөндүү таризде кармалыптыр. Викрам Розахановдун абалы айдан ачык көрүнүп турат. Сабалып уур токмокко алынып, зордоп кыйноо болгону. Мисалы мени да кармап, сабап күчтүү кыйноо болсо, Сириянын согушун да мойнума алып жибермекмин, мен баштагам деп. Андан калса акчага муктаж адам эмес, күчтүү пианист болсо. Кыргызстандын ишеничтүү бир криминалдый топту кармасаңыздар, эл бир аз ишенип, уялып да калат болчубуз. Жок жерден кынтык таап, кыргыздын жүрөгүн оорутуп албаңыз, Касым-Жомарт Токаев. Сиздерге деген кыргыздын жүрөгү жалындап турат, ошол жалындап турган жүрөккө жарака кетирип албаңыздар. Ынтымактын символун күчтүү кармаган сиздин колдо, Касым-Жомарт Токаев. Сиздерде болуп жаткан кандуу күн алда качан кыргыз эли башыбыздан өткөрүп койгонбуз. Ошондуктан биз Казакстанда болуп жаткан карапайым эли жана ортодогу бийликчилердин келише албай ызычуу чыкканын толук түшүнөбүз. Өз эли менен ич ара келишпестиктер деп эсептеймин. Викром Разыхановдун жана башка кыргыздарды жөн жерден каралап, оба акча үчүн кылгамын деп кыйноо жасап, моюна илдирип жаткандыгы чындык болсо, биз жалган жалаа жаап жаткандарга өтө каршыбыз. Өтө кылдаттык менен териштирүү ишин өз көзөмөлүңүзгө алып ачыктап бериңиз, Касым-Жомарт Токаев. Кыргыз өз элин кордотуп коюуга жол бербейт, намыс күчтүү. Кыргыз эч качан бирөөгө сайылбайт, жөн жерден асылганды да жөн койбойт. Сиздерге сабырдуулук, ачык чындыкты ачык чыгышын күткөн кыргыздын жараны Чынар Айдылбекова. Камчыбек Кыдыршаевичти президенттин атасы каза болгондо бир көрдүм, андан соң көргөн жокмун. Бул адамдан көптөрү айбыгып, тайсалдашып, коркуп турушат. Бүгүн да эл өкүлдөрдүн көбү сүйлөгөнгө даремети келбей, ооздорунан алласы түшүп олтуруп беришти. Мен ишмердүүлүгүнө эмес, адам катары жакшы жактарына көңүл бура кетсем, бул адамдын эркектик духуна жана адамгерчилигине баа берем. Адам сатпайт, чыныгы дос. Ар инсандын жакшы жагын айта билүү да бул чоң эрдик. Азыркы түлкү заманда сатпаганга сатылбагандар кездешет, саткындарга сатылгандар кездешет. Бул турмуш өтө жеңил. Ким кандай болсо ошондой адамдарды өзүнө тартат. Бул менин жеке оюм. Менин жеке оюм үчүн тепкилеп блокко салыштын кереги жок. Бул жерде адамдык сапаты жөнүндө сөз болууда. Ишмердүүлүгүнө эл, тарых өз баасын берет. Мен эмес. Досторум, жаман жакшы айтышпай төргө өтүңүздөр. Сыйлашканга эмне жетсин, Аида Абдрахманова.